5 парызга чейин. Рамазандагы умра ажыга тең. Рамазандагы умра ажыга тең. Буга неме? Рамазан айдын урматы бар. Рамазан айдын касиети бар. Рамазан ай кирер замат бардык дозоктун эшиктери жабылат. Бирөө дагы бүткөнгө чейин ачылбайт. Бардык бейиштердин эшигин ачып коет Алла Таала. Бүткөнгө чейин бирөө дагы жабылбайт. Адамдын биринчи жана акыркы душманы шайтан кишенделет. Жынжырланат, кадимкидей, байланат. Мынаке. Адам ошонун азгыруусу менен, васвасасы менен, арамга чакыруусу менен канча деген арам иштерди кылып алат дагы, жакшы иштерди кылбай калат. Алла Таалам Рамазан айдын урматынан шайтанды кишендеп, чынжырлап, байлап таштайт. Мына, эми куп ибадат кылып алгыла. Аллага жакындап алгыла. Алланын менен байланышыңарды түзүп алгыла. Ахиретиңерди коруп алгыла, тообаңарды кылып алгыла. Бере турган бери садакаларыңарды, оозачарларыңарды кылып алгыла. Кур'ан окугула, Кур'андын айы. Пайгамбарыбыз Жабраил периште экөө Рамазан ай сайын бири-бирине окуп берет эле. Бири-бирине окуп беришет эле. Шахр Рамазан унзила фихил Кур'ан худан линнас ва байинатнал худа вал фуркан. Рамазан айында Алла Таалам Кур'ани Карим акыркы өзүнүн улуу бүткүл адамзатка жолдомо үчүн түшүргөн китеби мынакей. Шахр Рамазан айында түшкөн. Унзила фихил Кур'ан. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Рамазан айдын кадыр кечесинде Кур'ан түшүргөн Алла Таала. Кадыр кече Рамазан айдын ичинде. 1000 айдан дагы ибадаты жогору турат. Her bir keçesi, her bir günü. Allahu Akbar. Ошон үчүн Рамазан айдын орозосун фарыз кылды, башка 11 айдын орозосу фарыз эмес. Рамазан айдын орозосу фарыз. Түнкү ибадаттары Аллага жакындай турган. Пайгамбарыбыздын берекелүү сүннөттөрү, таравих намаздар. Алла Таала мынакей 20 рекет таравих намазын берип, 40 сажда. Канча сажда? Her bir саждага 1,5 миң сооп жазылат. 40 сажда. Канча адам? Акрабу ма якунул абд мин раббихи азза ва жал ва хува сажидун. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласы пенде Аллага эң жакын болгон учур акраб. Эң жакын болгон учур саждада. Ата кыямда дагы Аллага жакын өзү намаз курбатун азиматун. Ас-сала курба азима. Бул Аллага жакындаган өтө чоң, улуу жакындыкта намазчы. Аллаху акбар деген жакындайт. Кыямда жакындайт, рүкүдө жакындайт, Фатихада окуганда жакындайт, амин дегенде, зам сүрөлөрдө, салават айтканда, каадада отурганда, бирок эң жакынырагы саждада. Ошондой саждадан 40ты берип атат бизге белек кылып. Мынакей, Аллага жакындап калгыла, ахиретиңерди куруп алгыла, жаратканыңарды таанып алгыла, Алла менен байланышыңарды оңдоп алгыла деп. Ошо аз эле убакыт калды. Жараткан Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн Рамазан ай жазган болсун, амин. Рамазан ай тирүүлөрдүн айы, өлүктөрдүн айы. Кимдердин айы? Тирүүлөрдүн, өлгөндөрдүн дагы. Өлгөндөрдүн кандай айы? Алар армандайт, Аллаху акбар. Рамазан айда аларга жеңилдиктер болот. Ооз ачар учурунда Алла Таала канча деген дозокко түшүп калган күнөөлөрдүн себебинен куткарып чыгарып коет. Канча миллионду чыгарат күн сайын. Рамазан айдын урматынан күнөөлөрдүн себебинен дозокко түшүп калгандар, чечим чыгып калган чыгара берет. Алла субхана ва таала дозоктун эшигин жаап коюп атса. Менин үммөтүм Рамазан айдын кадырын билгенде 12 ай тең намаз, Рамазан ай болсо экен деп үмүттөнүп тиленмек деген. Рамазан айы эле боло берсе экен деп. Орозо туткандар, Аллаху акбар, эң бактылуу адамдар. Ооз ачтыргандар эң бактылуу адамдар. Бул ай сабырдуулуктун айы, бул ай кайрымдуулуктун айы, бул ай бири-бирине камкордуктун айы, боорукерликтин айы, зикирди күчөйтө турган,
Пайгамбарыбыздын Рамазан айы кандай эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айды кандай туткан? Кандай күткөн? Кандай өткөргөн? Суроо берген киши жок. Билейин деп, аныктайын деген киши жок. Пайгамбарыбыз Рамазаны кандай болчу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазанда Аллахтын жолуна чыгат эле. Чоң ийгиликтер Рамазан айда Алла Таалам берген жеңиштерди. Бадыр согушу Рамазан айда болгон. Үйүндө карап отуруп, чай ичип, дасторкондо отура берген жок. Аллахтын жолуна чыгып мээнетте болду. Ошон үчүн Рамазан айда адамдардын жүрөгү жумшайт. Аллахтын мээрими жайт. Райымдылыктын эшиктери ачылат, жакшылыктардын эшиги ачылат. Асмандын эшиктери ачылат деген. Ошон үчүн адамдарга айтсаң тез эле динге келет, иманга тез эле келет, намазга тез эле келет. Машалла, чынчылдыкка тез эле келет. Куранга тез эле келет. Рамазан айдын урматында биз иштеп калышыбыз керек. Бул фурса саида. Бул ушундай мүмкүнчүлүк, шанс. Шайтанды байлап берип коюп атат Алла Таала. Элестет кой, байлап берип коюп атат. Мен буну байлап койдум, давай, ишерди кылып алалы, тез-тез деп. Bir айдын içinde. Bir айдын içinde бардыгын намазга жыгып коюшубуз керек. Bir айдын içinde бардыгын Куранга жыгышыбыз керек. Bir айдын içinde бардыгын зикирге, тобага, жакшы кулук мүнөзгө алып келип коюшубуз керек. Все. Будан кийин мен жалган сүйлөбөйм, будан кийин мен бирөөнүн акчасын жебейм, бирөөнүн акысына кирбейм деген тобаларды кылдыртып коюшубуз керек. Bir айдын içinde. Өмүрдүн аягына чейин чечим чыгарыш керек. Аллахтын кулу болуп жашайм, нафсинин, дүниөнүн кулу болбойм, шайтандын досу болбойм деп. Bir айдын içinde мээнет кылып турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын Рамазан айы мээнеттин айы болчу. Пайгамбарыбыз Аллахтын жолуна чыкты. Бадырда согуш болду. Бирок пайгамбарыбыздын согушу максаты адамдарды өлтүрүү эмес эле. Алланы таанытуу эле. Алланы таанытканга тоскоолдуктарды жолдон алып таштоо эле. Ким Алланы таанытканга тоскоолдук кылса, ал шайтан тоскоолдук кылат. Ошондойлордун баарын алып таштоо максатында. Негизи жөндөн жөн эле согуш деп. Андай эмес да. Демек пайгамбарыбыздын Рамазан айы даават эле. Аллага чакыруу, Алла Тааланын динине мээнет кылуу. Мекке жеңүүсү улуу жеңиш. Бадыр 2-хижрийде болгон. Медина көчүп кеткенден кийин 2-хижрийде. Мекке жеңүү 8-хижрий. 6 жылдан кийин Алла субханаху ва таала Меккени Алла Таалам жеңиш кылып пайгамбарыбызга белек кылып берди ана. Ошол Рамазан айда болгон. Унутпайлы. 10.000 сахаба менен пайгамбарыбыз барды. Болбосо ошо кууп чыгарган, куугунтуктаган, канча сахабаларды өлтүргөн, канчаны кордуктаган, канчаны жаракат берген, эмне гана кылган жок. Мекке мушриктери пайгамбарыбызга 21 жылдык зулумдукту көрсөттү. Пайгамбарыбыз келди, ошо Рамазан айда болчу. Улуу жеңиштер Рамазан айда болот. Улуу ачылыштар Рамазан айда болот. Хидаяттын эшиктери, адамдардын оңолуусунун эң күчтүү процесси Рамазан айда болот. Рамазан айда адамдар оңолот. Себеп дегенде шайтандын азгырыгы алсырайт. Ошон үчүн оңолууга возможность чоң. Ошон үчүн бирибиздин алхамдулилlah бул пайгамбарыбыздын демек Рамазан айы боюнча пайгамбарыбыздын Рамазан айы мээнеттин айы болчу. Дааватка чыгат эле, Аллахтын жолуна чыгат эле. Аллахын тааныштырат эле, адамдар тартат эле. Экинчиси пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллямдын Рамазаны илимдин айы болчу. Пайгамбарыбыз айтат эле: "Ман сама Рамадан иман ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi ва ма тааххар." Ким иман менен орозо, Рамазан айдын орозосун кармаса, Алладан үмүт кылып соопту, анын мурунку кийинки бардык күнөөлөр кечирилди дейт. Рамазан айдыкы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фазаилдерди да айтат эле, маселелерин да айтат эле. Саардыктын фазилетин айтат эле. Таң атканга чейин ошо озо жабыш керек, ошол учурда дуалар кабыл болот дейт эле. Саарлык ичкендерге Алла өзгөчө райымын жадырат дейт эле. Саарлыкты таштабагыла, бул берекелүү тамак дейт эле. Саарлыкта. Саарлыктарга Алла Таалам райым жадырат дейт эле. Өкүмүн айтып коет эле кандай. Ошол үчүн истигфардын учуру дейт эле. Тахажжудтун учуру дейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өкүм этти.
Күндүзү кандай ораза кармайт эле? Арам нерседен октоп. Ораза туткан адамдын уйкусу ибадат. Унчукпай жүргөнү таспих. Ораза туткан адамдын рызкысы көбөйөт. Ораза туткан адамдын рызкысы көбөйөт. Таң аткандан баштап күн батканга чейин 70 000 периште истигфар кылат. Ораза туткан адам үчүн. Алладан сен үчүн дуа кылат. Эртең менен ораза кармадың да. Эми күн батканга чейин сен иште болуп атасың, тиякта сапардасың, достор менен, дана башка каякта болсоң дагы. Бирок 70 000 периште сага дуа кылып атат Алладан. Канча периште? 70 000 периште сен үчүн дуа кылып атат. Эми не деген керемет бул? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы илимдик эле. Фазаилдагы, масаилдагы. Билбей жеп алдым, не болот эле деп айтат, пайгамбардан сурайт эле. Пайгамбар маселесин айтат эле. Кийин эстеп кеттим, ооз ачылбайт дейт. Рамазан айда мисвак колдонуу кандай дейт эле, атыр себени кандай эле, жууну кандай дейт эле. Жегенден, ичкенден, аялга жакындагандан токтоткон ушунун аты ораза дейт эле. Пайгамбарыбыздын Рамазан айы зикри менен ибадат эле. Акыркы 10 күндө этикага отурат эле. Мадинада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл жашады. Рамазан айы 2-хижриде болду. 9 жыл пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям этикап кармады. Этикаф. Акыркы жыл 20 күн отурду этикафта. Биринчи күндө немесин кылып туруп. Ибадатта. Белин байлайт эле болду. Акыркы 10 күн. Өзгөчө. Ошон үчүн ушул касиеттүү Рамазан айга баарыбызды, үй бүлөбүздү, элибизди амандыкта жеткирсин, амин. Иншалла жакшы дуа кылайлы. Пайгамбарыбыз Рамазанга жеткенге чейин де дуаны баштайт эле. Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаабан ва баллигна Рамадан. Я Аллах, Раджаб менен Шаабан айында бизге береке бер, Рамазанга жеткире бер дейт эле. Рамазанга жеткире бер деп. Сахабалар, табииндер Рамазан айда 6 ай даярдык менен күтөт эле. Бүткөндөн кийин 6 ай дуалар кылат эле кабыл болушуна дейт эле. Ушундай касиеттүү айды колдон чыгарбайлы, аябай даярданайлы, келер кечке тамакка, ифтарга да эле күч кетирбей, Куранга берели убакытты, көбүнчө Куранга берели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мынакей ушундай Рамазан ушундай касиеттүү, берекелүү эле. Рамазан айдагы умра ажы пайгамбарыбыз айтат, мен менен чоң ажылык кылганга тең деп койгон. Именно Рамазан айдын умрасы, башка умра эмес. Рамазан айдагы фарыздар 70 эсе. Ким Рамазан айда зекетин берсе, 70 зекетти берген соңуна келсе, фарыз намазды өзгөчө каза кылбай, аракет кылайын иншалла. Аллахым барыбызга товфик берсин. Жакшы сөздөр, жакшы амалдар, тугандар, тирүүлөргө дагы пайдасы тиет, өлүктөргө дагы пайдасы тиет. Себеп Алла субханаху ва таала буну бардыгын дайындап койгон. Жакшы сөз тирүүлөргө дагы, өлүктөргө дагы. Интифаул амват бил а'мали салиха ва аквали тайyiba allati yuhdiya ilayhim al ahya. Тирүүлөр белек кылып, багыштап өлүктөргөчү жакшы сөздөрдү, жакшы амалдарды белек кылып берсеңиз, өлүктөр пайда алат экен. Биз өлүктөрдү унутуп калабыз го. Өлдү кетти да, эстен чыгып, бирөө атасы 10 жыл болгон өлгөндө, бирөөнүн апасы 15 жыл болгон. Эстебейт деле. Астагфируллах. Бул кош көңүлдүк. Бул жакшы эмес да бул. Кайдыерлик бул. Жок иншалла. Ошон үчүн иншалла өлгөндөрдү да эстеп жүрүшүбүз керек. Өлгөндөрдү эстеп жүрүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бакыйга чыгып дуа кылып турат эле. Ухудка келип зиярат кылып турат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат эле, кабырларды зиярат кылып тургула, силерге ахиретти эстетип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн өлүктөр жакшы амалдан пайда алат аларга, пайда жетет. Жакшы сөздөрдөн пайда жетет. Өзү амалы бүттү, аныкычы. Идамата ибн Адам инқата амалу. Пайгамбарыбыз айтып койгон, качан адам баласы өлгөндө, анын амалы бүттү, үзүлдү ал. Ошого чейин мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок бияктан дагы эми жакшы сөздөрдүн, жакшы амалдардын
Анын сооптору барып турат экен. Барзах элинде. Куранда Алла Таала айтат: "Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Валладина джа'у мин ба'дихим якулуна ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." Кейін келген муун. Az бизден өтүп кетти, ата-бабаларыбыз өтүп кетти, чоң аталарыбыз, тай аталарыбыз, тай энелерибиз, чоң энелерибиз. Алар өтүп кетти, жейт атабыз өтүп кетти. Кейін келгендер кимдер? Биздер. Алар эмне кылат экен? Айтышат дейт. О, Роббубуз, биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Жана бизден мурда өтүп кеткен иман менен өткөндөрдүн баардыгын күнөөлөрүн кечир. Мына бизде айта турган сөзүбүздү Алла Таала ушундай деп дуа кылгандарды мактады. Молодецтер мыналар, мына. Өздөрүн дагы унутпай, биринчи өздөрүнө кечирим сурашат, экинчи иман менен өткөндөргө дагы кечирим сурашат. Иман менен өткөн мен таанıyмынбы, тааныбайм билбейм, бирок Алла билет ким иман менен кетти, ким имансыз кетти. Имансыздарга кечирим суралбайт. Имансыздарга кечирим сурасаңыз күнөө жазылат сизге. Эгерде тирүү болсо имансыз, ага хидаяттын дуасы кылынат, кечиримдин дуасы кылынбайт. Бизде бир немис бала бар эле. Окуйт эле. Машалла, наркы түйүнөн машалла, так бала эле. Бирок ата-энеси мусулман эмес эле. Анан мен өзүм күбөмүн да, устаздан сурап атат. Ата-энемдин күнөөсүн кечир деп Алладан сурасам болобу депчи. Устаз карап туруп көзүнө жаш алды дагы айтты. Болбойт. Ата-энеңе я Алла хидаят бер, иман бер деп сурасаң болот деди. Бирок алар мусулман эмес болгондуктан күнөөлөрү кечирилсиндин, я Алла күнөөлөрүн кечир деп дуа кылсаң болбойт деди, карачы. Биз бактылуу адам экенбиз да. Ата-энелерибизге дуа кылабыз. Я, өтүп кеткендерине дагы, тирүүлөрүнө дагы. Элестет кандай абалда калды. Ох. Сизге бизге билинбегенде кыйын нерсе бул. Ар ким өзүнүн атасын жакшы көрөт, апасын жакшы көрөт. Мынакей Куранда эмне деп атат? Иман менен өткөндөр, бизден мурда иман менен өткөндөрдүн, я Алла күнөөлөрүн кечиргин деп. Африкада өтөбү, Америкада өтөбү, Азияда өтөбү, Европада өтөбү. Ушул кылымда буга чейинби? Пайгамбарыбыздын доорунда же адам атабыздан бериби? Бардыгын кошуп туруп дуа кылабыз да биз. Иман менен өттүбү? Я Алла кечирип койчу ошону депчи. Саңа ширк келтирбей, капырлык кылбай, сени жалгыз деп, ахиретти бар деп өткөндөрдүн бардыгын күнөөлөрүн кечир я Алла. Вала таджал фи кулубина гиллан лиллазина аману. Я Алла, биздин жүрөктөрүбүзгөчө имандууларга кек койбогун. Жаман каалоо, кек сактоо, гиллан лиллазина аману. Мына дуаны кылышыбыз керек экен. Имандууларды жек көрбөш керек экен. Ушуну Алладан сураш керек экен. Я Алла, менин жүрөгүмдө имандууларды жек көрүүгө орун калтырба. Орун калтырба. Мен мусулмандарды, иманы барларды жек көрбөйт. Мен улутумдан болсун, башка улуттан болсун. Мен уруумдан болсун, башка уруудан болсун. Айырмасы жок. Имандуу болду. Мынакей Алла Таалам Куранда айтып атат. Не деп дуа кылганды үйрөтүп атат. Жүрөгүңө жамандык каалоону алып келбе. Имандууларга жамандык каалаба. Имандууларга жамандык каалаба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасында бар. Аллахумма инни ауду бика мин мункаратил ахлак вал амал вал ахва вал адва. Я Алла, мен сенден жаман кулк мүнөздөрдөн пана тилеймин. Жаман амалдардан, жаман каалоолордон, жаман оорулардан пана тилеймин. Я Алла, мени жаман мүнөздөрдөн сакта, жаман амалдардан сакта, жаман каалоолордон сакта. Напсинин каалоолорунан. Жаман оорулардан сакта деп дуа кылат. Ошон үчүн туугандар, бизде мусулмандарга мынакей Куранда Алла Таала бизге үйрөтүп атат, кандай дуа кылган. Вала таджал фи кулубина гиллан лиллазина аману. Гил деп адамга мындай жек көрүп, жамандык каалаганды айтат.
Ошондой кылба бизди ыймандууларга дейт. Роббана иннека рауфур рахим. О Роббубуз, албетте сен өзүң мээримдүү, ырайымдуусуң. Алла Таала мына жерде ким момундарга Алла Тааладан кечирим сураса, ошол адамдарды мактап атат. Албетте бул кабыл болгон дуа туган Кур'ан-ы Каримдин таалими. Демек өлгөндөр пайда алат экен. Биздин дуабыздан өлгөндөргө пайда тиет экен. Өлүктөргө дуа кылсак пайда тиет, ишениңиз. Өлүктөргө эң күчтүү пайда дуа. Албетте кан чыгарып, мечит салып, аркасынан машаалла садака жарыяларды кылып, Кур'ан окуп, дуа кылып, ажылык кылып, умра кылып, саваптар бардыгы тиет. Бирок эң күчтүүсү өлүктөргө дуа. Дуанын пайда. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүктөргө ошон үчүн биз жаназа окуйбуз. Ошон үчүн аларга дуа кылабыз. Себеби бул жаназа менен дуалар өлүккө пайдасы тиет, жана соолу көбөйөт. Жаназада күнөөлөр кечирилет. Алла Таала ошол жаназадагы турган адамдардын себебинен ошо өлүктүн күнөөлөрүн кечирип берет. Ошон үчүн жаназага маани бериш керек. Жаназага барганыңыз бекер эмес. Сизге бир кыйрат Ухуд тоосундай сооп аласыз. Ошодан и плюс сиз жаназага барганыңыз үчүн ошо өлүк дагы сизден пайда алат. Алла Таала ошо сизден ошол жерде жаназага мусулмандар келип, эгерде 100 бир хадисте келет, 100 мусулман Алла Тааладан сураса, я Алла ушунун күнөөсүн кечирип койчу депчи, кечирип берем дегенде. Бир риваятта 40 дейт. Канча? 40 мусулман ортого түшүп, я Алла ушу күнөөкөр, пендең, жакшы ибадат кыла албай калды. Күнөөсүн кечирип койчу десе, кечире берет. Бир риваятта, субханалла, 3 сап деген. Канча деген? 3 сап. 1, 2, 3 сап жаназада. Алымдар айтат, 7 киши болсо болот дейт. Биринчи сапка 3, экинчи сапка 2, үчүнчү сапта 1. Эгерде 7 киши болуп калса, ушундай туруш керек экен. Барды тегиз туруп албайчы. Себеби 3 сап деген хадиске амал кылып коюш керек да. Ошол 3 сап киши дуа кылса, ортого түшүп, я Алла ушунун күнөөсүн кечирсе, кечирип койт деген. Ошон үчүн жаназадан калбаш керек. Жаназага баруу мусулмандардын акысы. Мусулманга болгон 5 акысы бар дейт. Ошонун бири жаназага баруу. Салам берсе салам кайтарыш керек, чүчкүрүп алхамдулилlah десе жооп бериш керек, ярхамгалла деп. Тамакка, чайга чакырса кабыл алыш керек, ооруп калса зиярат кылып коюш керек, өлүп калса жаназага барып узатып коюш керек. Эгерде ишиңиз болсо, зарыл жумуштарыңыз болсо, жаназага катышып кете бериңиз. Бирок өлүк ээсинен сурап коюңуз. Эгерде убактыңыз болсо, көмгөнгө чейин барыңыз. 2 кыйрат, 2 Ухуд тоосундай сооп аласыз. И плюс кабырды да зиярат кылып коесуз, пайгамбардын сүннөтүн аткарып коесуз. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ида саллайтум алал маййит фа ахлису лаху дуа." Качан силер өлүккө жаназа окусаңар, эми калыс ошого дуа кылгыла деген да. Я Алла, азыр кабырда суракка жооп берет. Я Алла, өзүң жардам бер. Тилим бекем кыл, жүрөгүм бекем кыл. Азыр кабырда кандай мамиле болот? Биринчи түн, биринчи күнү кандай болот экен кабырда мунуку? Бул дүйнөдөн кетти, сыноо дүйнөдөн кетти, жыйынтык дүйнөгө кетти, амал дүйнөдөн кетти, жаза дүйнөсүнө, сыйлык дүйнөсүнө кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүктөргө дуа кылуу, кабырларды зиярат кылганда жолдорун үйрөткөн. Бурайда ибн Хусайб радияллаху анху риваят бар, Муслим шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юаллимухум ида харажу илал макабир. Сахабаларды үйрөтөт эле. Кабырга барганыңарда, кабырга чыкканыңарда силер айякулу мындай деп айткыла: Ассаламу алейкум ахя ахлад дияр. Силер ахлад дияр минал муъминин вал муслимин ва инна иншааллаху бикум лахиқун. Ас'алаллаху лана ва лакум ал-афия. Пайгамбарыбыз үйрөтөт эле ушу дуаны. Кабырга чыккандарга үйрөтөт эле: мусулман, момундардын турак жайы. Кабыры ошо турак жай да. Ахлад дияр. Ошо турак жайда жашагандар.
Силерге Аллахтын саламы болсун деп айткан. Ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминин вал муслимин деп. Ва инна иншааллаху бикум лалахиқун. Biz Құда қаласа сөзсіз сіздерге барып қосылабыз. Уақытыбыз келек, просто сіздер азыр алдын кеттіңер. Біз артыңар білен барабыз. Антум салафуна ва нахну бил атар. Сіздер мурда кеттіңер, біз арқаңардан эле барабыз. Сіздерге қосылабыз біз дағы. Алла Тағаладан сұрайым. Не деп? Нас'алалла лана ва лакум ал-афия. Сіздерге дағы, өзіңізге дағы сұрағаным афият сұрайым. Амандық сұрайым. Өлгөндөргө дагы афият керек экен, тирүүлөргө да афият керек экен. Өлгөндөргө дагы, тирүүлөргө дагы афият керек экен. Афият, орыс не дейт? Благополучие дейби? Бирок караңыз, афият деп амандык, сак-саламатчылык. Алымдарыбыз укмуш сөз айтып, чечмелеп берген афиятты ат-тахаллус минаш-шарри куллихи ва асбаб. Бардык жамандыктан кутулуунун аты афият. İmandan kийинки эң улуу белек афият. Ошону пайгамбарыбыз үйрөтүп атат. Силер барып кабырды зиярат кылганыңарда, аларга өлүктөргө пайдасы тиет. Ошон үчүн мыналарды үйрөтүп атат. Болбосо пайдасы тийбесе биз аяка барып эмне кылабыз? Салам айтып эмне кылабыз аларга? Биздин саламдын пайдасы тиет. Биздин дуаларыбыздын пайдасы тиет. Биздин саламыбыздын пайдасы, дуалдын пайдасы тиет. Алла Таала кудурети менен угузуп коет биздин. Ошон үчүн ассаламу алейкум деп, мына бирибизге саламдашкандай салам берип атабыз өлүктөр менен. Өлүктөргө салам айтыш керек. Кадимкидей салам айтыш керек. Тирүүлөргө салам бергендей салам айтканды үйрөткөн пайгамбарыбыз. Жана аларга Алла Тааладан, аларга да өзүбүзгө дагы афият сурайлы. Аларды Алла Таала кабырдын азабынан, жамандыгынан, коркунучунан, кыйынчылыгынан сактасын, афият берсин аларга. Allah bizge de afiyet versin. Bunu sırayı turganlar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bunu dedi. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ dedi. Karaçı. Kur'an kanday joldama kitap. İmni degen keremet kitap. Каяка чакырып атат, кандай багылыктарга чакырып атат, эмне акыйкатты ашып атат. Кандай жоопкерчиликти ойготуп атат Кур'ан. Аллахтын сөзү, мужизасы. Аллахтын каалоосу Кур'ан. Мындай дейт. Иман келтиргендер жана алардын артынан урпактары иман менен ээрчигендер, биз аларды кошуп коебуз аль-хакна бихим зурриятахум. Biz alarga ata-enelerine imandık etken de bala çakaların koşuğumuz da vardı. Alardın soğuklarından gram kıpınday da kemitmeyiz değil. Maşallah. Mınal ayatta açık delil yenfaul abna bi amelil aba. Baldar payda alat eken. Atanın жақшы amallarına baldarı payda alat eken. Ata жақшы amallarını kılıp gitti. Балдары андай жақшы амал қыла алған жоқ. Ошындай қыла албаса деле балдарын Алла Таала шу атанын жақшы амалына кошуп турат экен бар бе. Ошон үчүн биз ата катары жақшы иштерди кыла берейли. Өзүбүзгө эле эмес экен да, балдарыбызга да пайдасы жеткен да. Кур'ан айтып атат. Кошпойбуз дейт. Буну атка карап хадисте мен сизге айтып берейин. Бул мынандай. Кемчилдик кетирген балдар Аллага жакын аталарга кошулат дейт. Так, эмне үчүнсө такриматан иманихим, имансы. Алла Таалам берген иманын сый урматы үчүн. Сооптордон кем бейт. Табараниде риваят бар. Саид ибн Жубайр ибн Аббас разияллаху анхудан риваят келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида дахала ар-раджул жанна саала ан абавайхи ва заужатихи ва валадихи." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Bir kişi beyişke kirgende сурайт экен. Men ата-энем кана дейт экен. Аялын сурайт экен, мен аялым кана дейт. Балдарын сурайт экен, мен балдарым, кыздарым кана дейт." Фаюқалу иннахум лам яблугу даражатак. Ага айтылат экен, алар сиздин даражаңызга жетишкен жок.
Siz жеткен даражаға құрбаншылық, илим, тақуалық, ибадат менен, дават менен сіз қаншаға жеттіңіз ғой? Алар андай ғой, жеткен жоқ. Алар деле бейіште, бирок төмөнкү даражада. Сіз жеткен даражаға алар жеткен жоқ дейкен да. Бұл атасын издеп атат, апасын издеп атат, аялын издеп атат, бала чакасын издеп атат. Қана деп. Мынандай деп айтат екен. Фаяқул, ошонда бұл айтат екен, я Раб, о жаратқан Алла, қод амилту ли ва лахум. Мен өзім үшін амал қылған жоқ елем ғой. Мен өзіме де амал қылдым. Ата-енеме дағы, аялыма, бала чакама да амал қылдым. Ошолор үшін де амал қылғанмын дейді. Фаюъмар би илхақихим бихим. Алла Тааладан бұйрық келеді екен. Ата-енесі, аялы, бала чакасы ошончолук жогорку деңгээлде амал кылбаса дагы буга кошуп койгула даражасына дейт экен да. Мына. Кээде тескери болуп калат экен. Бала жакшы амал кылып, атасы төмөн. Кээде наоборот, атасы жакшы амал кылып, баласы төмөн. Алла Таала жеткирип коет экен. Мына Алланын райымы. Ошон үчүн жакшы амалдын пайдасы атага да тиет, балага да тиет. Биз жакшы амал эле кыла берели. Бунун пайдасын биз эле дамын тартпайбыз. Ата-энелерибиз дагы дамын тартат. Бала чакабыз дагы буну жакшы амалдын дамын тартат. Кур'ан айтып атат. Соопторунан кыпындай кемитпейбиз дейт. Кыпындай кемитпейбиз. Ошого жеткирип коебуз дейт. Главный иман эле болсо жеткиребиз. Вакара ибн Аббас разияллаху анхума, ушуну айтып туруп ибн Аббас разияллаху анхума, анан والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم деген аятты окуду мына. Иман келтиргендер Алла субханаху ва таала айтып атат. Жана артынан иман менен элчиген урпагын таштап кеткен болсо, анчалык таква, анчалык курбанчылык бербесе дагы, Кудай кааласа Алла Таалам кошуп коебуз дейт ага. Ошо даражага жеткирип коебуз дейт. Демек сиздин курбанчылыгыңыз бекер эмес. Илимге келгениңиз, мечитке келгениңиз, адамдарды кечиргениңиз, тахажжудка турганыңыз, ыйлап дуа кылганыңыз, садака бергениңиз, ороза кармаганыңыз, зекет бергениңиз, жакшы иштерди кылганыңыз бардыгы бекер эмес. Ошонун пайдасын ата-энеңиз көрөт, аялыңыз көрөт, бала чакаңыз көрөт. Сен аялыңызга барып айтып коюң. Мен өзүм үчүн эле машаалла курбанчылык берип аткан жерим жок. Силер үчүн да берип атам мен. Ошого силер сабыр кылып турсаңар, силерге да тиет ошо сооп. Ошо даража берилет силерге да. Имам Ахмад рахимахулла Абу Хурайра разияллаху анху риваят келтирген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Инна Аллах ла ярфа даражат лил абди салих фил жанна." Алла Таала салих бир иманды пенденин даражасын бейиште көтөрөт экен да. Даражасы көтөрүлөт экен. Фаяқулу я Рабби анна ли хада. Бұл айтат екен, о Раббым, эмне себептен ушу мага даража берилди, даражам көтөрүлүп кетти десе, фаяқулу айтат екен, би истигфари валадик лака. Сен үчүн балаң Алладан кечирим сурады эле, ошон үчүн даражаң көтөрүлдү дейт. Бала атасы үчүн Алладан кечирим сураса, Алла Таала атасынын даражасын бейиште көтөрөт экен. Ошондой эле апаң үчүн дагы, я Алла, ошо апамдын күнөөсүн кечир деп айта аласыңбы, айта албайсыңбы? Качан айтабыз, өлгөндөн кийинби? Азыр айтайлы. Ибрахим пайгамбар дуасында үйрөткөн. Роббана гфирли ва ли валидайя ва ли муъминин яума якумул хисаб. Я Алла, о биздин Роббубуз, менин күнөөмдү кечир, ата-энемдин күнөөсүн кечир, жана ыймандуулардын күнөөсүн кечир кыямат күнү депчи. Ата-эне Нух пайгамбарды болгон. Робби гфирли ва ли валидайя ва ли ман дахала байта муъминан ва ли муъминина ва ли муъминат. Ва ла тазиди залимина илля табара. Нух пайгамбардын дуалары. Я Роббум, менин күнөөмдү кечир, ата-эненин күнөөсүн кечир. Жана менин үйүмө ким иман менен эле кирсе, ошонун күнөөсүн кечир. Иманды эркек, иманды аялдардын баардын күнөөсүн кечир дейт дуа. Демек ата-энеге дуа кылганды, Алладан кечирим сураганды унутпайлы. Бул истигфарчы акбар хасанат. Истигфар сооптордун эң улуусу бул. Жөнөкөй эмес бул, жөнөкөй аз соо эмес бул. Алладан кечирим сураганыңыздачы күнөө эле кечирилбейт, сизге сооп да кошо берилет. Даража да көтөрүлөт.
Bir ele geçirim sұраған менен иштер бите берет да. Шыншалып пайғамбарымыз bir majlisте отырғанда сахабалар Ибн Омар разияллаху анху айтады, есептегенде болды 100 жолы Роббигфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахим. Bir majlisте 100 жолы айтып қойды дейді. Bir отырғанда. Ошон үчүн ким истигфар деле бекем кармап жүрсө, өзүнө дагы, ата-энесине да, пайгамбарыбызга Аллах субханаху ва таала Куранда буйрук берген. Куранда буйрук берген Аллах субханаху ва таала. Айткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга: "Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах вастагфир лидамбик ва лилмуъминин вал муъминат." Жакшылап билип кой. Бекем ишенип кой. Bir Allah'dan başka sığınana layıkta hiç kim yok. Özün günahını geçirim sıra. Cana mumun erkeklerine, cana mumun ayallarına geçirim sıra değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet kim mumun erkeklerine, mumun ayallarına geçirim sırasa, kança mumun erkek ayal sanı ol, oşunca soğuk jazadı değil. Ha? Demek тирилердің тарауынан садақаларды соғыптары өлікке жететкен. Садақа дегендер сөзсізде бір төө сою емес, кішіне бір лепешке өріп қойсаң деле, ошоның соғуын сен ниетің өліктерге болса жетет соғу. Bir alma verip koysan деле, соғу жетет. Айша разияллаху анха енемізден Бухари Муслимде келет, bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip bunday dedi: "Ya Resulallah, inne ummi iftetelet nefsaha." Apam kapısından ölüp kaldı. Osiyat dele aytkan жоқ. Күтүлбөгөн жерден ölüp kaldı деп атат да. Осият айтканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Осият айтса садака бер деп айта беле. Эми мен садака берсем апама соогут жетеби деди пайгамбар. Ооба деди. Не деди? Бул киши айтты мындай деди. Мындай деп айтат анда. Афала афалаха ажрун ин тасахду анха? Qala sallallahu aleyhi ve sellem, "Naam." Men sadaka versem ошон соогу апама тиеби дедиле. Ооба тиет дедим. Sadaka verseniz soğuğu niyet kılganınızga жетет. Bukhari'de rivayet gelet İbn Abbas radıyallahu anhu'dan bir ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soragan iken, "Enne imra'atan sa'alet Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem an ibniha mata ve lem yahuc." Balası, bu balası turalı soradı. Birinci hadiste apası turalı soradı dedi. Emi ayal balası turalı soradı. Acılık kılbay olup kalgan iken. Ne dep soradı? Ошуга ордуна ажылык кылсам, ажылык өтөбү деди пайгамбар. Ne dedi? Hujji an ibnik. Апаң балаңдын атынан ажылык кыл өтөт dedi. Мынаке соогу. Кыскасы айтканда, өлүктөргө хиба кылынган, белек багышталган ар бир жакшы амалдын соогу тиет тугандар. Ошолордун арасынан өлүктөргө Кур'ан окуунун соогу да тиет. Аларга пайдасы да жетет. Ma'qal ibn Yasar radıyallahu anhu'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan kalbul Kur'an Yasin. Kur'an'ın jürögü Yasin suresi eken. Kur'an'ın jürögü degen. Yasin suresi qaysı eken? Kur'an'ın jürögü dey. La yaqra'uha rajul yuridullah ve daral ahira illa gafarallahu lehu. Qaysı kişi Allah'ın jana ahiretти üçün eğer de okuy turgan bolsa Yasin suresini Allah'ın söz günüsünü geçiret dedi. İqra'uha ala mautakum. Sizler ölüktörüngörgө okup жүргүлө dedi. Kimge okup жүргүлөр? Mautakum, ölüktörgө. Öleyin деп atan kişiге да окса, бул мажази мана. Mautakum деп нак ölüktөрдү айтат, майиттин жамы ölüktörгө хакыйкый мана. Экөөнө тең иншалла Ясин сүрени окуп жүрүш керек. Мына öleyin деп аткан, ошого Ясин сүресин окуса, Кудай кааласа жаны жеңил чыгат. Сооптуу болот. Пайгамбарыбыздын буйругу болот бул. Кур'андын жүрөгү бул. Өлүктөргө да Ясинди окусаң, машалла, анын соогу жетет, анын пайдасы жетет аларга. Айткан, Qala al-Hafiz al-Mundiri rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Мына азыркы хадисти Абу Дауд менен Имам Ахмад экөө тең риваят кылган. Ибн Мажада да ушул келет. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө ушу кереметтүү сүрө Ясин сүрөсүн тилават кылганга жолдомо берип атат, багыт берип атат.
Ал Kur'an'ın жүрегі. Emne üçün? Tiriler daha paydalansın, ölükler daha paydalansın. Ya sen Allah'ın, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kitabındaki Kur'an'ın жүрегі olup atsa, okusak biz daha paydaladık emas, ölükler daha paydala. Eköten paydala. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu'da rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de mınday dep aytkan uqqamın deydi. İza mata ahadukum fala tahbisuhu ve asri'u bihi ila qabrihi. Arаңардан біреуңер өліп қалсаңар, аны қарма отырып ағыла үйде. Аны ертерек алып барып аманатты тапшырып бергіле Алла Таалаға. Вал юқра инда раъсихи фатихатул бақара. Gömgöндөн кейін өлікті gömдүлөр да. Эми баш жагында Бақара сүресінің башын оқуғыла дағы, пут жағына аяғын оқып қойғыла. Жентасару? Бақара сүресінің башы алғашқы 5 аят бар. Алиф лам мим ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Оқып бітті, баш жағына тұрып. Енді пұт жағына өтіп тұрып, آمن الرسول بما أنزل آخرنا شيء. آمن الرسول أيها شيء آخرنا شيء. Ne de aytып атат? Ошондо окула dedi. Мушкатул Масабих деген китап бар. Равахул Байхақи. Ушул риваятты Байхақи риваят кылган Шобал иманда. Дәл екіншісі Мирқатта Мулла Али Қари рахматуллахи алейхи ушун тәфсиринде мынандай деп келген. То есть ошо шархтап атканын айтып. Так, бу киши айтат, Абу Хурайра разияллаху анху бир риваят келтирет. Ман дахала мақабир сумма қара фатихатал китаб ва қул хуаллаху ахад ва алхакуму такасур сумма қала инни джаалту саваба ма қараату ли ахли мақабир минал муъминин вал муъминат кану шуфаа лаху ила Аллахи таала. Ким қабырға кирсе, қабырстанға барса, Фатиха сүрені оқып, Қул хуаллаху ахадты оқып, Алхакуму такасурды оқып, андан кейін я Алла, ушул оқыған Құранымдың сауапторын ушул қабырда жатқандарға бағыштадым мұсылмандарға деп қойсаңыз, қиямат күні ошолор сиз үчүн шафаат кылат экен. Мирқатта жағы келет. Қул хуаллаху ахадты Ахраджау Абу Мухаммад Самарқанди фи фазаил Қул хуаллаху ахадтың фазилети боюнча айткан экен. Ман марра алал мақабир, ким қабырдың жанынан өтіп, ва қара Қул хуаллаху 11 марра, 11 жол ихласты оқып қойыңыз. Сумма вахаба ажр лил амват, кейін ошол жақта өліктерге соғын бағыштап қойдыңыз. Утия минал амир би ададил амват, қанша өлік ошо жерде көмүлгөн болсо, ошончо сага сауап берилет дейт. Кайры қанша көмүлгөн болсо, қанша жол оқып ошо жерде? 11 жол. 11 жол. Мирқатта дагы келет. Мухаммад ибн Ахмад Марвази, мен имам Ахмад ибн Хамбалдан уққамын дейді. Мындай деп айтқан. Иза дахалтул мақабир фақрау би фатихатул китаб вал муавазатайн. Қашан қабырстанға барсаңа, сілер Фатиха сүрені оқула дағы, анан фалақ менен нас. Қул аузу бираббил фалақ, қул аузу бираббин нас деп қойызға. От үш екон оқула дейді. Так? Екон оқула дейді. Ваджалу саваба залика ли ахли мақабир ли ан ясир илайхим. Ушуну сауабын өліктерге бағыштап қойыла жетеді ға дейді. Ақылу? Имам Навави рахимахуллах Азкар деген китебинде айтқан: "Ва юстахабу лиззаир ал-иксар мин қираатил Қур'ан ва зикр ва дуа ли ахли тилка ал-мақбара ва сайрил маута вал муслимин ажмаин." Мустахаб болып есептелінеді туғандар, зиярат қылушы, қабырды зиярат қылушы кишиге Құранды көп оқысын дейді, зикрді көп қылсын дейді, дуаны көп қылсын дейді. Ошо қабырда жатқандарға бардық мұсылман, бүткіл дүниедегі өлген мұсылмандарға ошон соғын бағыштап қойсын дейді. Ошо мустахаб екен. Құран көп оқып, зикір қылып, дуа қылып, мақұл? Имам Навави рахимахуллах айтқан: "Юстахабу лизаирил қубур ан яқра ма таяссара минал Құран." Құрандан қанша сүре білесіз, қанша аят білесіз, ошоны оқып қойсаңыз мейлі. Ва яду лахум ақабаха, еми арқасынан дуа қылып қойыңыз. Насса алейхи имам Шафии ва аттафақа алейхи ал-асхаб. Имам Шафии рахимахуллахтан дағы мына ол айтылынған. Ну қандай болған шақтардағы туғандар, өліктер Құран-ы Кәрімді оқып тұрып соғын бағыштасаңыз, пайдасы жетеді, соғы тиеді. Қандай еле алары
дуанын сообу тийгендей Курандын да сообу тийет. Эми дуаны го сиз мен кылып атам мындай эле пенде бол. Куран Алланын сөзү го. Сенин сөзүң пайдасы тиет, Алланын сөзү пайдасы тийбейби? Кээ бирлер өтө эле каты туруп алгандар бар да, кантип өлүктөргө Куран окусаң, Куран сообу жетпейт, анан тигиндей, анан мындай деп. Андай деп, андай катуу чаппайлы, аша чаппайлы. Сенин өзүң жөнөкөй мынандай эле махлуктун сөзү пайдасы тийип атса, Халик, Алла Таала жаратуучунун сөзү пайдасы тийбейби? Я. Экинчи пайгамбарыбыз өйдөт, "Икра сурата Ясин аля маутакум" деп атат. Ясин сүрөнү окугула өлүктөрүңөргө деп атат. Аны алар ушул деди, анан өлүктөрүңөргө дегенди кандай дейт? Азыр өлөйүн деп аткандарга окугула деп. Ал сенин чыгармачылыгың. Сенин оюң. А так негизги сөз хакыйкат, мажаз деп коет арабта, өзүнүн сөзүнө алып келинет. Ошон үчүн иншалла бул жерде тыюу салбаш керек. Иншалла тирүүлөргө дагы пайдасы ала берет, өлүктөр дагы ала берет. Куран тирүүлөргө дагы пайдасы тиет, өлүктөргө дагы пайдасы тиет. İmam Tirmizi rahimahullah Abu Said Hudri radıyallahu anh rivayet keltirgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat Allah subhanahu wa ta'ala aytgan "Man şagalehu'l Kur'an an mas'alati a'taytuhu afdala ma utiya sa'il." Kim manga suraганга вакытсы болбой калса, Куран окуй берип, ушунча алектене берип, дуа кылганга вакытсы болбосо, дуа кылгандарга бергенден да жакшырагын берем деген бар. Ошон үчүн мына Куран окуганда бардык сооптор алхамдулилlah өзүбүзгө да тиет, аларга да тиет. Убада ибн Самит радıyallahu anh rivayet var Tabarani'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan "Man istagfara lil mu'minin vel mu'minat kataballahu lehu bi kulli mu'min ve mu'minatin hasana." Buna bayağı geldik. Kim mo'min erkeklerge jana mo'min ayaldarga, imanlı erkeklerge jana imanlı ayaldarga Allah Taala'dan geçirim sorasa, istiğfar kılsa, Allah Taala her bir mo'min erkek ayaldın sanınçalık soğuk jasat degende bana. Şundan aytat elek. Bir ile Allahümme gfirli ve li mu'minin vel mu'minat dep koyganımızga 2 milyar soğuk olası. Dünyada kança? Azırkım 2 milyardga jakın Müslüman var. Erkek ayal. Tabarani'den dagı bir okumuş rivayet gelir. Ugu alınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat "Men lam yakun indahu malun yatasaddaq falyastagfir lil mu'minin vel mu'minat fa innaha sadaqa." Sadaka vergenge kimden akçası yok. Kimde akçası yok bolsa sadaka vergenge anda mo'min erkek mo'min ayaldarga Allah Taala'dan geçirim sorap koysun, şu sadaka değil. Sadakanın eşiği jabılmayt ekende. Sadaka degende sözsüz ele oylabаңыз ал акчасы бар гана садака кылат экен депчи. Акчасы жок адам да садака кылат. Акчаны таркаткан да садака, илимди таркаткан да садака. Илим таркаткан не экен? Илимди жайылткан садака. Siz duanı jayıltыңыз, zikirdi jayıltыңыз, sadakаны соогун аласыз. Мына жерде Табараниде риваят келип атат, кимдин садака кылганга акчасы жок болсо, анда эмне кылсын? Аллахумма гфирли ва лил муъминина вал муъминат деп койсун, болду. Ушу садака. Садака, фа инна садака. Абу Давудда келет. Абу Усайд радıyallahu anh риваят. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem алдында отурат элек дейт. Bir malda bir kişi geldi de Peygamberimize soradı, buna dedi. Hal baqiya min bir abawaya şey abarruhuma bihi ba'da mautihima. Peygamberimize soruyor otar. Ata enesi ötüp ketiptir. Ya Resulallah, şu ata eneme kılgan jakşılıktan bir nesi kaldı mı deydi. Alar ölgönden keyin de bir işti kılsam, jakşılık kılsam jetebi deydi. Көбүнчө мына азыркы жаштарда ата энесинин кадырын барктабай, убагында сыйлабай, убагында кызматын кылбай, өтүп кеткенден кийин анан ыйлай беришет да. Баягы үйгө келсем күтүп алган атам жок, күтүп алган апам жок деп. Туугандар ата эне бар кезинде сыйлап калайлы, урматтап калайлы, кызматын кылып калайлы, дуа кылып калайлы. Бул киши эмне деп суроо берип атат, мына караңыз суроону. Өтүп кеткенден кийин дагы ата энеме бир жакшылык кылсам болобу дейт. Пайгамбарыбыз наам, болот деди, карачы. Ата эне өтүп кеткенден кийин дагы жакшылыктын эшиги жабылбайт. Сооптун эшиги жабылбайт, билип коюң. Болот деди пайгамбарыбыз. Не dedi? As-sala aleyhima. Aleykümle
Намаз окудуңбу? Ушу соо жетет. Эми жаназа намазынын дуасын ким билет, ким билбейт азыр, мынакей азыр. Баарыбыз мусулманбыз деп жүрөбүз. Эгемендүүлүк болгонубузга мынакей 30 жылдан ашып кетти. Жаназанын дуасын кокус апаңга өтүп кетсе, жаназанын дуасын не деп окуйсуз? Кокус апаңга өтүп кетсе, бир туугандарың өтүп кетсе, жаназаңа деп окуйсуз. Жаназаны ар бир мусулман билиш керек эле го. Качан үйрөнөбүз? Жаназанын дуасын. Жаназанын дуасын билгендер кол көтөрүлөчү. Азыр приз коем азыр. Бийик көтөрүлө колду. Бийик көтөрүлө колду. Көзүм жакшы да көрбөдүм. 1, 2, 3. Баарыбыз эле Аллаху акбар, мусулманбыз деп жүрөбүз. Качан эле? İnşallah Ramazan ayga çeyin mi жаназа namazın duasını jattayım degендер эми кол көтөрсүн эми мына. Şimdi erkekler götürse mına. Allah razı olsun. Jattайлы mı onda болбойт да. Пайгамбарыбыз мына айтып атпайбы? Ата-энең өтүп кетсе, ошолордун аркасынан эми бир жакшылык кылсам болом, эмне кылсам пайда жап келем, эмне кылсам жакшылык кылам. Тирүү кезинде ойгой эми кадырлай албай калды, билбей калды. Эми бул киши андай эмес го, тирүү кезинде деле кандай жакшы кылса керек. Дагы ата-энесин жакшы көргөн, дагы жакшылык кылам деди. Пайгамбар айтты, намаз деди. Вал истигфар лахума, экинчиси истигфар деди. Ата-энеңе дайыма кечирим сурап жүр. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. Роббана гфирли ва ливалидайя вал муъминина йаума якумул хисаб. Кур'андагы үйрөткөн дуалар. Үчүнчүсү, ва инфад ахдихима, ата-энеңдин уадасынчы, уада берген болсо ошону аткарып кой. Аткарып кой. Сага кандай бир неме айттыбы? Келишим кылды, балам ана ишти кылып кой, мынага жардам берип кой, мынага тигиндей деп айткан болсочу, ошону аткар. Да? Андан кийин василату рахм аллати ла тусал ила бихима. Ата-энеңдин туугандары бар го, ошолор менен жакшы мамиле кыл. Атаңдын туугандары бар, эжелери бар, карындаштары бар. Атаңдын чоң ата деп коебуз, аба деп коебуз, инилери бар. Апаңдыкы тайкелериң бар, тайжелериң бар. Ошолорго жакшылык кылсаң, ата-энеңе өтүп кеткен ата-энеңе соо жетип турат экен да. Мана. Андан кийин акыркысын угуп алыңыз. Ва икрам садиқихима, аны экөөнүн досторун сыйлап кой дейт. Ушунда соо жетет экен. Атаңдын достору бар го? Алар эми туугандар эмес. Башка эле достору бар. Достор, апаңдын достору, ошолорду сыйла. Намаз дедик, истигфар дедик. Алар айтылган келиши насааттар болсо ошону аткарып кой. Туугандарың жакшы мамиле кылып кой, досторун сыйлап кой. Мынакей. Соо бар өйрөт. Аллаху акбар. Абдурахман ибн ал-Ала ибн Лажлаж ан абихи, атасынан риваятлады экен. Айтат, атам мага айтты дейт. Качан балам өлүп калсам, мага кабырды казып, лахат кылып жаткыздагы мындай деп айт. Бисмилlah ва аля суннати расулилlah. Өлүктү койгондо эмне деп коебуз? Кана айткылачы? Бисмилlah ва аля суннати расулилlah, жосо аля миллати расулилlah. Өлүктү койгон баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Көр казганды, өлүк жууганды, кепиндегенди, жаназаны окуганды, өлүк койгонду ар бир мусулман биз сөзсүз билип үйрөнүп коюшубуз керек. Бул бизге керек нерсе. Бизде дагы бирөө жуйт. Бизге дагы бирөө кепин кийгизет. Бирөө да бизге да жаназа окуйт. Бирөө да бир алып барып бизди апарып тияка коет. Жаман айтпай жакшы жок, бул бар нерсе. Буну айтып атат мынакей. Демек биз жол жобосун билишибиз керек. Бисмилlah деп коюшубуз. Ва аля миллати расулилlah ва аля суннати расулилlah. Андан кийин топуракты ва сунна алей тураб суннан дейт. Анан кийин мен жанымда башымда туруп Фатиханы оку деди. Бакара сүрөсүнүн башында оку деди. Мен себеп Абдулла ибн Умар разияллаху анхудан азыркы айткан укканмын деди. Демек туугандар, мынакей. Не? Азан убакыт болуп калдыбы? Ла илаха иллаллах. Мен азан айтыңыз анда. Астагфируллах. Бисмилlah. Allahu akbar, Allah.
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Жараткан Allah'ım, bari senden geçirim sırayız Allah'ım, bari senden amandık sırayız dünyada, ahirette de bir rahmetlik. Selamun aleyküm, aleyküm assalam. Ustaz, men sizdin bir savağınızda tazalar üçün, ıplaslar üçün deyip aytkanыңызды uqtum ele. Her bir pende kemçinlikti o. Men 6 yıl murda bir balaga aldanıp kalgamın. Men al günüm üçün tövbe kılıp gelem.